Жогорку кеңештин депутаттары күйүүчү майга болгон акциздик салыкты дагы 2000 сомго жогорулатууну сунуштоодо. Демилгени көтөрүп чыккан парламентарийлер кошумча түшкөн каражат ички жолдорду оңдоого жумшалат деп ишендирүүдө. Мыйзам долбоорунун демилгечи депутаттарынын бири Акылбек Жапаров бул Кыргызстан үчүн өтө ыңгайлуу болоорун айтууда. Анткени бүгүнкү күнү Кыргызстандагы жолдор 100% сырттан алынган насыялардын негизинде жасалып жатат. Бул өз кезегинде мамлекеттин тышкы карызын өстүрүүгө салым кошууда. Эгер демилге ишке ашып калса, түшкөн каражат жол салууга алынган насыяларды жабууга жана жолдорду оңдоого жумшалат. Бүгүнкү күнү эң көп акчаны алгандар мына 30 жылдын ичинде 2 миллиард 700 миллион долларга чейин жакын бул бюджеттик колдоо боюнча алганбыз. Бюджетная поддержка деп пенсия пособие зарплаталарга кете берген да. Анан кийин эле экинчи орунда ушу жолго алганбыз. 2 миллиард 600 миллион долларга жакын карызды алганбыз. Жол фондунун түзүү максаты ошо жолдо жүргүнчүлөр эмес, жолду инженердик конструкция катары колдонуп пайда таап аткандар айдоочулар мына ошолор аркылуу жол фондун түзүп, анан жанагы жолду кармоодо дагы анан карызды тейлөө боюнча дагы ушундай механизмге кирип атат да. Чындыгында бюджеттен эң көп каражат пенсия менен жүлүк пулду эске албаганда жолго бөлүнүп келет. Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан бери 2 миллиард 600 миллион доллар жумшалган. Ал эми ал жолдорду кармоого керек болгон сумманын 30-35% гана бөлүнүүдө. Мындан улам транспорт министрлиги демилгени эл туура түшүнөт деп үмүттөнүүдө. Республикалык бюджеттин эсебине салган жолдордун баардыгын баягы күнүмдүк кармап туруш керек да, алар кайта деформация болбой, баягы состояниясы жакшы болуп туруш керек да. Ошого карата бизде бюджеттен жыл сайын акча бөлүнөт. Бирок акча бөлүнгөнгө карата баягы ал акча жетишсиздик болуп атат да. Мындай карап көрсөк 30-35% ошо жанагы керектүү акча пайдаланып атат да. Адан сырткары айтып кетиш керек, мына пандемия убагында дагы секвестирование болуп 70% акча дагы кезилип калды да. Ушу жолдорду оңдобосок эртең биз кайта жолсуз калабыз. Ошон үчүн ушундай фонд баягы түзүү боюнча маселе көтөрүлүп, депутаттар менен бул маселе сүйлөшүлүп, аларга атайын концепция берилген. Мыйзам долбоорунун концепциясы транспорт жана жолдор министрлиги тараптан даярдалган. Министрликтин алдындагы көз карандысыз эксперттер тобунун мүчөсү Айдай Солтонбаева концепцияда камтылган өзгөртүүлөргө карата күйүүчү майдын баасы канчага өсө турганы боюнча буларга токтолду. В результате с 21 по 27 год коомдук талкууга чыккан концепцияда күйүүчү майга болгон акциздик салыкты жыл сайын тоннасына 2000 сомдон жогорулатып туруу жазылган. Эгер ушундай тартип 2021 жылдан 2027 жылга чейин келе турган болсо, жылына 14,5 миллион сом жолдор фондуна келип түшөт. А 2027 жылы бул сумма 4,5 миллиард сомго жетет. Ушундай жол менен гана жол тармагындагы көйгөйлөрдү чече алабыз. Ансыз дагы доллардан көз каранды болгон күйүүчү майдын баасы эми акциз салыктын жогорулашы менен дагы көтөрүлүшү ыктымал. Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы АКШ валютасын эске албаганда эле 1 литр бензин 1 сом 80 тыйындан 2 сомго чейин кымбаттай турганын билдирүүдө. Бул аткезчилик менен кирген күйүүчү майдын көлөмүн арттырышы ыктымал. Акциздик салыктын көтөрүлүшү бардык тармакка сезилээрлик байкалат. Товардын, азык-түлүктүн, транспорт кыймылынын, жада калса кызмат көрсөтүүнүн дагы баасы кымбаттайт. Бул азыркы тапта эффективдүү эмес. Анткени кайра эле карапайым калк кымбатчылыкты тартып калат. Экинчиден өлкөгө мыйзамсыз кирген күйүүчү майдын көлөмүн өстүрөт. Мыйзамдуу ташылып келинген бензиндин наркы кымбат болсо, албетте аткезчилик менен кирген күйүүчү майга суроо талап жогору болот. Орточо алып караганда эле айырмасы литрине 14-15 сом чыгат. Ал эми айрым эксперттер мындан 10 жыл мурда жазылган мыйзамды кабыл алууга чакырышат. Себеби соңку учурда жолдордун талкаланышы аябагандай тездик менен өсүп келе жатат. Ошондуктан жасалган жолдорду сактап калууга тийишпиз деген мурдагы транспорт министри Нурлан Сулайманов буларга токтолду. Толук көлөмдөгү акчаны берүү үчүн, кайрадан жолдорду калыбына келтирүү үчүн бул жол фонду бүгүнкү күндө сөзсүз керек. Эмне үчүн? Себеби бизге дайым мамлекеттин бюджетинен болгону айрыкча мына 2005 жылдан баштап гана көңүл бурулуп, ошондон бери 1,5 миллиард, 1 миллиард 800 миллионго чейин эле чыгып келе жатат. Андан жогорулаган жок. Ал эми жолдорду жоготуу жыл сайын прогрессивдүү түрдө азайып кетип атат да, жолдордун жакшы абалдагысы. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына ушул акциздик салыкка ошо 1 литрине 2 сомдон кошуу менен бүгүнкү күндө ушу жол фондунун
көлөмүн көбөйтүү бүгүнкү күндө максатка ылайыктуу болуп атат да. Мыйзам долбоору учурда коомдук талкууда турат. Эми эл өкүлдөрү тараптан колдоого алынып, президент кол койсо күчүнө кирмекчи. Чолпон Бешилен кызы, Тынчтык Гөлбаев, Гүлчүрө Казымкулов, Нью ТВ.